Жогорку кеңештин жыйынында жаңы окуу жылынын графиги боюнча маселе көтөрүлүп, ушул маселенин артында Бишкекте жол тыгыны мурдагыдан да көбөйдү деген сындар айтылды. Биз ушул сындан кийин Бишкек мэриясына кайрылсак, Бишкек мэриясы бизди билим берүү министрлигине багыттады. Анткени графикти министрлик гана бекитет. Биздин ушул багыттагы суроолорго азыр министр айым өзү жооп берет. Бул өкмөттүн токтому кабыл алып атканда билим берүү жана илим министрлиги өзүнүн каршы пикирин билдирген. Анткени себеби биз Бишкек шаарындагы мектептердин жана жогорку окуу жайлардын, кесиптик орто мектептердин алардын окуу расписаниясын эске алганбыз. Андан тышкары мыйзам бар, атайын санэпид станциянын эрежелери бар, бекитилген. Ошондо биз чыга албайбыз, сабак 8ден башталсын деген, 8 сааттык балдарга. Бирок Бишкек шаарындагы мектептерде балдардын ашыкча көп болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө мисалы үчүн 50 000 бала ашыкча окуп атат ушул Бишкек шаарында өзгөчө. Буга чейин деле 7-30дан иштеп келген мектептер болгон. Айрымдары 3 смена менен иштеп келген. Ошондуктан бул дагы бир өзөктүү мындай негиздөө Бишкек шаарынын борбор шаар боюнча өзүнүн мыйзамдык статусу бар, борбор шаардык макамы бар. Ошол боюнча көп Бишкек шаардык билим берүү мекемелеринин уюштуруучулары, каржылоочулары жана кадр топтоочулар мэрия болуп эсептелинет жана шаардык кеңеш болуп эсептелет. Алар дагы өз алдынча чечим кабыл алганга укугу жана автономиясы бар. Азыр эми графикти эгерде кайтуу сындар айтылып жатса өзгөртүүгө мүмкүнбү? Эгерде бүгүнкү күндө биз ушул маселелерди да карап жатабыз жана өзүбүздүн оюбузду мэрияга жана өкмөткө дагы билдирип жатабыз. Билдирүү даярдап жатабыз.